биринчи чалып көргүлө, барбай аэропорттун ичине кирбей элечи. Анан кийин мондай наличный болсо, фейковый заказ болуп калат кээде. Автомат айдап жүрүп, өмүр бою автомат айдап жүрүп, анан механикага отургандай болду да. Яндекстен канча минут көргөзөт очередь, анан Ситимобилден канча минут көргөзөт. Экөөнү тең бирдей очередке коем. Кимиси биринчи заказ берет экен, азыр көрөбүз аэропорттон. Ситимобилби же Яндекспи. Кайра кирсеңер штраф төлөп коюңар, 1000 рубль. Салам достор, кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү видео Ситимобилде болот. Ситимобилдин мисалы Яндекске салыштырмалуу кандай плюстары, кандай минустары бар, ошол тууралуу айтып берем. Ар кандай бир себептер менен Яндексте иштей албай калган, иштегиси келбеген адамдар көп экен. Ошолорго бул видео аябай пайдалуу болот го деген ишенич бар. Ошон үчүн бул видеону сөзсүз көрүңүз аягына чейин. Бул видео жакса лайк басып, жакпаса дизлайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Сиз кайсы таксиде иштейсиз, Ситимобилдеби же Яндекстеби? Сменге чыкканча 9:30 болуп калды уже. Силерге көргөзүп кетейин бул таксометрдин түзүлүшүнчү. Мен Ситимобилдики, потому что айырмаланып турат Яндекске салыштырмалуу. Бирок принципи бирдей эле экөөнүкү. Бунуку просто кичине азыраак акча вложение кылган билинип турат да. Интерфейстери, немелери биртке эскирек таксометрдин программасычы. Мындан бир жыл, 2 жыл мурдакы Яндекстин программасындай да мунуку. Мына минималка күйүп турат, карасаңар. Ситимобилдики минималка күйөт экен, саат 6:30-дан 9:30 чейин 550 рубль деп күйүп турат. Кимки центр болсо, МКТничи 400 рубль деп күйүп турат 9-дан 10-га чейин. Ушундай плюстар бар экен да бунун, ошондо жакты мага Ситимобилдикичи. Анын үстүнө мага кече чыгып иштеген болчумун бир аз. Так, мына кече чыгып бир аз иштегем. Карасаңар, мага 80 поездкага цель бериптир, 80 поездкага 11 000 рубль. 20 сентябрга чейин включительно 80 поездка кылсам 11 000 рубль бонус берет. Бунус да аябай жакты. Анткени Яндекске салыштырмалуу, мисалы Яндекс дагы ушундай целдерди берет, бирок 8 000, 8,5 000 рубль эле берет, бирок аябай көп заказ үчүн 120, 100дон ашык заказга берет да алчы. Кирип туруп, мына баштайбыз. На линию дегенди коебуз. И соответственно заказ күтүп баштайбыз. Мен турган жерде фиолетовый зона постоянно күйүп турат. Вот сразу заказ берди. 2 мүнөттүк жерден. Биринчи заказды жеткирдим. 550 рубль чыкты. 415 түштү да комиссиядан кийинчи. Минималкага успеть этип калдым. Саат 10-дон 13 мүнөт өттү. Мына заказды жеткирдим. Где-то бир 10 мүнөттө жеткирдим окшойт. 225 рубль чыкты. Бул жакта азыр мен турган жерде минималка күйүп турат экен. 350 рубль. Саат 9:30-дан 14:00 чейин дейт. Мына заказ чыкты. Мына мондай 12 мүнөт деп көргөзөт экен да. Азыр по факту көрөбүз кандай болот экен. Меники мотивация ылдый түшүп кеткен үчүн точка Б-ны көргөзбөй атат. На маршрут деп жазабыз, жазып туруп 2 гисти коебуз. Дезаганан чыгат. 12 мүнөт деп көргөзгөн. Кайра навигациядан 9 мүнөт деп көргөзүп атат. Бирок по факту ойлоп атам 5-6 мүнөт эле барсам керек депчи. Москванын жолдору деле ушундай жолдор болот. Арча бешиктикиндей, Ордонукундай, Алатонукундай жолдор бул жакта деле бар, бирок бул Москванын чети, Химки шаары, Подмосковьеда бул. Бул кайсы кинодогу машина эле? Ким тааныды буну? Легендарный Мерседес. Саат 10:42 болду. Заказ жеткирдим жаңы эле 400 рубльга. 3 мүнөт өттү. Дальний заказ алдым жана. Дальний заказды жеткирдим. VIP городокко келди Москвадан. 30 км, МКаттан 30 км алыс экен. Достор, жомоктогудай эле жашашат экен мына. Көргөз коюн. Иншаллах бизде ниет кылып коелуш. Ушундай үйгө жашаганга.
достор мен Москвадан өтө эле алыс чыгып кеткен болчумун, Подмосковьягачы. Анан кийин домойду күйгүзүп койгом. Яндекстичи. Ситимобилди деле күйгүзгөм, бирок Яндекс да күйүп болчу, бирок Яндекстен биринчи заказ берди. Шереметьевага заказ берди, терминал Б-га. Канчалык көргөзүп атат азыр? Көргөзүү 59 мүнөт көргөзүп атат, 55 километр экен. Кудай буйруса. Так, азыр аэропортко да тартып жөнөтөм, азыр ал жакта да башкача болуп калган. Бирок Ситимобилдин плюсу аэропортко барганда заказ албасаң деле бере берет. Очередке кое берет, заказ алып барбасаң делечи. Анан Яндекске салыштырмалуу очередь бир топ батыраак салат. Азыр как раз барганда наглядно көргөзөм, экөөнү салыштырып. Яндекстен канча минут көргөзөт очередь, анан Ситимобилден канча минут көргөзөт. Экөөнү тең бирдей очередке коем. Кимизи биринчи заказ берет экен, азыр көрөбүз аэропорттон. Ситимобилби же Яндексби. Достор, мондай красотаны көргөзүп кетейин дедим, бир сыйра тартып. Бул жак, короче, мондай гольф ойногон поле экен. Аябай класс экен бул жакчы. Кинода угадайм го, кинода угадайм. Так, ровно 1 саат 6 минутта жеткирдим. Аэропорт терминал Б-га. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле. Кыскасы жигиттер, аэропортто жестко эле пробка экен. Мына пробкада турам, азыр Яндекстин парковкасына барып атам. Так, терминал Д. Яндекске, чтобы очередке туруш үчүн парковканын ичине кириш керек. Ошондо гана коет да очередкечи. Ситимобил болсо резко эле койду очередте, мына. Очередте турам. 14-чү болуп турам. Так, как всегда эле бул жакта пробка. Парковкага кирген жерде. Да, жакшы. Азыр кичине машина азыраак экен. Кээде аябай пробка болуп калат. Бул Яндекстин парковкасы. Аэропортко келгенде ушул парковканын ичинен кирип ушул жактан турасыңар очередке. Шереметьевада. Яндекстин өзүнүн парковкасы бар, только Яндекстерди киргизет. Мондай чиптер болот. Жазылып туруп Яндекс такси деп. Бесконтактный пропуск деп. Ушул аркылуу тияктан өткөзө берет да. Буну бекер коюп берет Яндексте иштесеңер. Бекер коюп берет буну. Тиги жерден койдуруп алсаңар болот. Ушундай удобстволорду түзүп берип койгон, мисалы Яндексчи. Бирок комиссияны көбүрөөк алат Ситимобилге караганда, бирок ушундай условияларына кызыгып көбү ошо иштешет да. Түшүнгөн жокмун, эмне үчүн сразу эле терминал С-га проводник берди. Азыр ошондой болуп калган, остановка таксиге биринчи проводник берет. Терминал немеденчи бул жактан. Терминал С-нын парковкасына барып, анан кийин ошол жактан заказ берет. Кыскасына очередке койгондо монтип стоянканын ичи көк болуп күйүп калат. Эгерде заказ албай келсеңер, очередке койбосо кызыл болуп күйүп калат да, азыр ошондой болуп калган. Бир айдан ашып калды окшойт. Андай болгонуна. Жок, мага уже полноценный заказ берип койгон окшойт. Көрөлүчү. Эгерде очередь эмес болуп, заказ болгон болсо, анда неметебиз. Ситимобилди өчүрүп туруп. Вам пришел проводник по аэропорту. Проезжайте на указанную парковку. Все. Мен жанатан бери заказ алгам. Жазып атам, чалып атам, эч албай атат трубканычы. Силерге да бир лайфхак. Эгерде аэропорттон заказ алсаңар, биринчи чалып көргүлө, барбай аэропорттун ичине кирбей элечи. Анан кийин мондай наличный болсо, фейковый заказ болуп калат кээдечи. Буга лучше барбай кирбей эле койгон жакшы, потому что аэропортко 2 сааттын ичинде 2 эле жолу киргенге уруксат. Эгерде ошол кирген немеңерди, попыткаңарды жоготсоңор, кирип анан кийин заказ отмена болуп калса, кайра чыгып кетишиңер керек пустой элечи. Анан кайра кире албай каласыңар да, кайра кирсеңер штраф төлөп каласыңар 1000 рубль. Андан көрө лучше аэропорттун ичине кирбей эле мындай заказдарды отмена кылып коюш керек да. Некорректное поведение пассажиров деп туруп, жазып, отменить деп туруп. Заказ отменен. Алып кот мондай балдыч, кайра поддержкага жазып, кайра неметип аласыңар да. Восстановление кылып аласыңар бул балдыч. Вот кайра эле берди. Буга да чалып көрүш керек. На Москва, кайра Москвага берди. Бул да наличный экен, чалып көрөбүз буга.
кирбей туруш керек да. Попытканы кетирбей. Для связи с пользователем наберите, пожалуйста. Алло. Терминал посередине стоите, да? Вот я заезжаю уже, заезжаю. У меня белая Kia Rio номер 599. 599. Yes. По-русски, да? Все. Вот заезжаем. Не видите меня? Демек, Шереметьеводан келдим. Заказды жеткирдим. Спасибо за поездку. 1 саат 20 мүнөттө 1364 рубль чыкты. Яндекс менен бүгүн до конца эле Ситимобил менен иштейин дедим эле, бирок эми четке чыкканда убакыт коротпойн дедим, күтүпчү. Силер деле ошондой кылсаңар болот. Эми мисалы Яндекстен башка да бул жакта да көп таксилер бар, Get такси бар. InDriver бар, ошолорду да көчүрүп алып, ал жактан да регистрация кылып, ал жактан да заказ карасаңар болот. Бирок негизи бир эле такси менен иштеген жакшыраак. Менде эмне үчүн кичине слабыйраак болуп атат деп жумуш Яндекске салыштырмалуу, мисалы Ситимобилден эмне үчүн слабыйраак болуп атат деп, потому что менде брендинг жок да. Ошон үчүн слабый болуп атат да жумуш үчүн. Меники бул Яндекстин брендинги, эгерде Ситимобилде бренд болгондо анда жумуш кыйла эле жакшы болмокко деп ойлоп койдум да. Так, заказ жеткирдим 200 рубльга. Клиент мага 150 рубль берди. Минималка просто Ситимобилде 200 рубль экен. Отлично, дейбиз. Все, заказ күтүп турабыз эми. Да, бир заказды жеткирдим 200 рубльдук. 188 рубль чыкты, 200 төлөп берет. Жигиттер, жанатан берип турам, где-то бир жарым сааттан ашып калды окшойт. Заказ жок такыр. Могу стоянка, таксинин стоянкасына келип турсам, могу минивенден кыргыз байке экен, 2014-жылкы минивен айдайт экен. Минивен комфорт плюска жарабайт экен. Минивенге малый грузовойго, анан кийин экономго жарайт экен. 2014-жылкы Galaxy'ni айдайт экен. Ошол айтып калды, лучше центрге түш депчи. Так, заказ берди Яндекстен. По делам коюп койгом, центрге коюп. Эмнеге койдум дегенде, азыр мен силерге көргөзөм, достор. Мондой болуп атпайбы? Мисалы, азыр час пик башталат уже, мына час пик башталды ужечи. Мен турган райондо, Измайловада, заказ слабый болот дейт. Бул байке бул жакта жашайт экен. Лучше центрге эле түш. Мен чыкканда центрге түшүп, центрден эле иштеп баштайм дейт. Центрди карасаңар, мына 615 рубль дейт минималкачы. Берки мен жак, мына могу жактар 500-350 рубль минималка күйүп атат. Бул жакта болсо даже минималка бербейт экен да. Ошо Ситимобилденчи. Ошон үчүн центрди көздөп по деламды койгом Яндекс менен. 550 рубльга. Так. Азыр минималка күйүп атат. Центрден жеткирдим о районго. Азыр көрөм. Если что, центр жакка пустой барат окшойм. Кыскасы Яндекс менен айырмасы заказ бир аз азыраак экен. Же балким менде брендинг жок болгон үчүн ушундай заказдарды аз берип атабы. Дагы иштеп көрөлчү. Кудай буйрса да 11ге чейин иштейм бүгүн, саат 10:30-11ге чейин. Да 1-2 заказ кылганга аракет кылам. Анан жыйынтыкты чыгарып, бүгүн канча иштегенимди көргөзөм. Буйрса менен чогуу болгула, аягына чейин көргүлө. Ситимобил жөнүндө минус плюстарын жыйынтыгын чыгарып, өзүмдүн оюмду айтам. Мына заказды жеткирдим. Саат 10-дон 9 мүнөт өттү. Подмосковьяга келип калдым, Немчиновкага. Минималка менен 350 рубль берди, бирок жакын эле заказ болчу, где-то 15 мүнөт эле убакыт кетти окшойт, по-моему. Вот. Азыр эми заказ кылыш керек. Так. Бир аз күн албай атам да кичине. Немегечи, программагачы бир аз кыйын экен, бирок Яндексте иштеп жүрүп анан бул немеге өткөндөр айтып атышат. Бир жумадан кийин көнүп каласың деп атышат да. Ошон үчүн пока иштей берейинчи. Көрөбүз да мына. Жарым болду ровно 184 рубльга заказ алып келдим. Жаш балдарды алып келдим. Жаш балдар экен, өзбек балдар экен. Сүйлөшүп келдик келгенге чейин. 100 рубль чаевый калтырып кетти. От души, брат деп. Так. Заказ түштү. Бул кай жакка барат болот экен? Ёлки-палки. Ушундай алыс берип коет экен да, Москвадан чыгып кеткенден кийинчи.
Канча километр дейт? 4 километр жерден Атмен ауылы. Так, 544 рубль чыкты. 15 мүнөттө эле жеткирдим буну. Все, ушул менен үйдү көздөй жөнөйт окшойм. Уже кеч болуп кетти, саат 11. Барганча 12 болот. Эртең менен тура албай кыйналып калам го. Телефон снимаешь на видео? Да? Зачем он у тебя сохранится в телефоне? Ага. И вас тоже сниму. Вот. Зачем? На всякий случай. Хорошо, да, нет проблем. Да, не берет трубку. Набирай другой номер. Набирай другой номер. У вас самого нету, что ли, телефона денег? Я тебе объяснил, ты меня не слышишь, что ли? Нет. Ну это ты слушай, ты такой человек взрослый сидит, с молитвы приехал. Ага. Понял? Набирай номер 8. Так, достор, саат 12 болуп калды. 534 рубльга жеткирдим бир заказды. Так, все. Үй жакка келип калдым. Все, үйдүн жанына барып, андан кийин жыйынтыкты чыгарам. Бул бүгүнкү күндүн жыйынтыгын. Бүгүн уже сменаны аяктап үйгө кирейин деп турам. Үйдүн жанында токтоп турам машина менен. Бүгүн Кудай буйрса жумуш жакшы болду. Эми кандай десем жакшы. Мисалы саат эртең менен 9:30 чыккам. Саат 11:30 чейин иштедим. 1 саат обед кылгам, ошондо 13 саат иштедим да. Мындайча айтканда, эми ортодон перерывтар болду. Бир 20 мүнөт, 15 мүнөт заправкага кирип, майда чүйдө аркы берки деген менен. City Mobile менен 11 заказ кылыптырмын. 4262 рубльга. Яндекс менен 7 заказ кылыптырмын. 3600 рубльга. 3614 рубльга. Ошондо общий сумма 7800 рубль болот экен. 7800 рубльдан ашат экен. Бунун мисалы 1000 рубльга койдум бензин. Плюс еще тамак аш, аренда. Ошондой достор, City Mobile'де жумуш өзүңөр көргөндөй кичине жаңы иштеп, бүгүн биринчи күн иштегенге. Эми биринчи күн эмес, эми мындай жаңы иштеп баштаган үчүн Яндекске күнө алганга анча күнө албайт экенсиң City Mobile'ге. Бул мисалы пример катары келтирсем, автомат айдап жүрүп, өмүр бою автомат айдап жүрүп, анан механикага отургандай эле болдум да. Эми таксистер, айдоочулар түшүндү деп ойлойм менин сөзүмдү. Потому что мындай кичине доработкалары азыраак экен City Mobile'дечи, картасы кичине неудобный, ыңгайсыз болуп, мындай көнбөгөнгө. Ошон үчүн кичине Яндексте да күйгүзүп, Яндекстен да заказ алдым да, ошол себептен. Негизи бирок иштесе болот. Өтө критичный деле мындай айырмасы жок. Иштесе болот, иштеп эле жүрүшөт City Mobile'де элдер. Ошо мисалы ар кандай бир себептер менен Яндексте блокировка болуп, Яндекске иштей албай же Яндекс менен урушуп кеткен достошпой калган айдоочулар үчүн пайдалуу болот го деп ойлойм бул видеону. Аягына чейин көргөнүңөргө чоң рахмат. Кстати, бүгүнкү акыркы заказда бир клиент менен кичине конфликт болуп кетти. 550 рубльга келип алып, үйүнө чейин мага керсейип сүйлөп, как будто мен үй бүлөмдү ачарчылыктан куткарып калган сыяктуу мындай акчасы жок, өзүм болбосо 550 рубльга келип алып, анан кийин как будто мен ага должен ошондой мамиле кылат. Мен болсо сразу камераны күйгүзүп тарта калдым. Ошол видеону мына ссылкадан, описанияда болот, ссылкадан, могу жерде подсказкадан көрсөңөр болот ошол видеонучу. Сөзсүз көргүлө. Ишиңерге ийгилик достор. Кандай ишти баштабасаңар дагы ийгилик коштосун. Жакшы тургула, өзүңөрдү сак алып жүргүлө. Кудайым колдосун. Баарыбыз тең бул жака жыргаган үчүн келген жокпуз, эми аман эсен иштеп, көздөгөн максаттарыбызга жетип, аман эсен ата энебиздин алдына мекенибизге кайтып баралы, жигиттер. Көргөнүңөргө чоң рахмат. Эгерде бул видео жакса, лайк басып, комментарий жазып койгула. Сурооңор бар болсо, предложениеңер бар болсо, кандай видеону тартыш керек. Ошон үчүн менин каналымды колдоп койгула. Лайк басып, подписацияны басып, комментарий калтырып, чоң рахмат. Эгерде бул видеодо кемчилик болуп же мындай жакпаган нерселер болсо, андай дизлайк басып, комментарий калтырып койгула. Эмне үчүн жаккан жок? Ошонун причинасын.